Эгер аялың жакшы чыккан болсочу, аялың жакшы чыккан болсо, сени түшүнгөн болсо, оорду жеңил көтөрө турган болсо, керек болсо сени характериң көтөрүп, сенден келген байланы көтөрө турган болсочу, сен уже бактылуусуң уже. Анткени сен жүрөгүң тынч да турабы? Сен кандай итбай, чотпай болуп келсең дагычы, ошол аялың көтөрөт да турабы? Сен уже мына жүрөгүң тынч. А эгерде сен аял алсаң, аялың үйүң көздө, төркүнүң көздө, 2 күндүн бирине качып турса, сени кайнениң улам эле чакырып эле, жанакындай ызычуу эле үй бүлө кийлигишип эле сен жашооңду бузуп аткан болсо эмне болосуң? Кыжалат да турабы? Шарият ушунун баардыгын тең ордуна коюп койгон. Ушул нерсе бар. Бактылык деп келгенде, кээ бирде адамдын акыл парасаты да кырылат. Ошо эркектин да акыл парасаты, аялдын да акыл парасаты кырылат. Чын-чында келгенде, ошол үйүнө кетип баратканда аял ойлоnuш керек экен да, мен үйүмө кетип баратам. Эмне кетип баратам? Кыргыз болсо, чыккан кыз чийден чыкар деген турабы? Мен дайым айтам ушуну. Качан кызыңарды бердиңер, бүттү эле безине. Үйүңөргө чакырбай эле койгула. Бүттү, анын жашоосу бөлөк. Төшөгү бөлөктүн төркүнү бөлөк. Бүттү, төшөгүн бергенсиң уже. Анын атасы да энеси да күйөөсү болгон себебинен ошол келеси болсо да ошол күйөөсүн сыйла деп туруп бактылуу болсун дешиң керек. Бактылуулукту субханалла кээ бирде бузгандар бар. Аялдын бактылуулугу бар. Күйөөсү жакшы чыккан болсо, аны мамиле кылып турган болсо, гүл берип турсун мейли, кез-кезде подарка кылып турсун, кээ бирде баягы анча строптивый бир нерсе кыла турган болсо көтөрүп койсун. Туурабы? Көтөрүп койсун, сага бала төрөп берип атат, сен ата-энеңди каралашып атат, сен бир туугандарың менен мамиледе болуп атат. Жанагындай